Мүрөк коомдук бирикмесинен тилекке ыраазычылык кат. Тилек мынакей тапшырып атам. Тилек Аллах ыраазы болсун. Анан бул жерде биздин дагы баса айта турган нерсебиз бар. Бул видеонун чыкканын себеби бул жерде тилекти бизге жумуртка берип атат же асел берип атат деп макташ эмес. Башка адамдар деле бергендер деле бар бул иштичи. Просто бул жерде тилекти биз Кара Көлдөгү эң жаш ишкерлердин бири болот. Мынакей Кудай буйруса канча жаштасың? 21 жашында мынакей. Мындай эсептесек бир 18 жашында ушу ишти баштаганда бизнестичи. Бул тилек как башка адамдарга үлгү болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. 2020 жыл 3 январь. Кудай буйруп мынакей Кара Көл шаарындагы тоок фермага келдик. Келгенибиздин себеби бул ферманын жетекчиси деп айтсак болот. Тилекке келгенбиз. Анткени Тилек бизге Мүрөк коомдук бирикмесине ар дайым өзүнүн салымын кошуп келет. Жумуртка жагынан, асел жагынан. Анан биз ушул Тилекке өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдирели деп келдик эле. Кудай буйруса мынакей Мүрөк коомдук бирикмесинен Тилекке ыраазычылык кат. Тилек мынакей тапшырып атам. Тилек Аллах ыраазы болсун. Мынакей бизге ушунчалык жардам берип жүрөсүң. Аллах ыраазы болсун. Чоң рахмат. Шуну биздин атыбыздан алып коесуң, а? Сен өзүң айтып берсең ферма боюнча. Бул жерде азыр канча тоок бар? Бул жерде жалпы 3250 тоок бар. Буну баштаганыма бир 3 жыл болду. Биринчи 500 тооктон баштагам. Биринчи орунда бул Кудайым анан ата-энемдин жардамы менен өзүм бүт нерсе өзүм жетиштим деп айта албайм. Анан алдын ала биринчи окуп, атайын ушуга ылайыкталган Окуп келдиң беле? Атайын ушуга ылайыкталган курстарда окуп, 500 тооктон баштап, 500төн кийин 2000 тоок, азыр ушул сарайда отурган 2000 тоокто киргиздик. 2018 июль айында. Азыр ошол жумуртканы берип атат. Кудай кааласа жакшы. Тилек бул жерде жакыныраак тур. Тилек бул жерде жем канча мал бересиң? Сууну кандай болуп ичишет булар? Жем кайсы жактан аласың? Жемдин аты эмне? Мисалы үчүн бизге китайский жумурткалар көп келет да. Анан бул силерден өзүбүздөн эле чыгып атат да. Анан китайский жумурткалардан силердин жумурткалардын айырмасы кандай? Кандай жем бересиңер? Ошол жөнүндө айтып берсең? Жемди биз Бишкектин анан Оштун компаниясы бар, Oasis Agro деген. Ошо бир гана ошо экологически чистый жем чыгарышат да. 60% бул будай, калган 40% бул соя, арпа, жүгөрү, анан мраморный крошки деп коет, ошо жумуртканын скорлупасына жардам бере турган витамин да, сыртына. Анан бул жемдин эч кандай мен ал компаниядан да күмөн санабайм, мен 100% ишенем ал компанияга, экологически чистый дегенге. Анан бүт эле жактырган жок, жактырбай калгандар да булга дары кошот экенсиңер, анан көп тоскоолдуктар чыкты да ортодочу. Анан биз эч кандай ашыкча, кошумча химикалык зат бербейбиз да. 100% бул экологически чистый продукт деп эсептейм. Күнүнө канча жем кетет? Канча килограмм жем кетет бул тоокторго? Бир тоок бул 0,120 грамм жем жейт. 120 грамм жейт да ошондо. Ошондо миңи канча болуп калат ошондо? Так, миңи 120 килограмм жейт күнүнө. Общий кошкондо где-то
500 тегерегинде болуп калат да. 500 килограмм күндө 500 килограмм жем бересиң. жем кетет. Жакшы жакшы. Бул жерде сууну мына биз көрүп турабыз, ушу трубочкалардан келет экен да, тамчылап. Бул кызыл могул турган бул ниппель. Постоянно тамчы асып турат. Бул жерде тамчы турат. Тамчыны көрүп булар суу ичет да. Тиякта бачоктордо суу үзгүлтүксүз турат. Булар суу таппай калбаш керек да. Тетине турат. Ичип атышат. Күнүнө 2 мал салынат, эртең менен анан түштө Жем. Суу 24 саат үзгүлтүксүз турат. Анан дагы кошумча свет өзүм берем, өзүм күйгүзөм, то есть өз ошо убактысы менен. Эртең менен саат 7-де күйөт, кечинде саат 10-да өчөт да. Эс алышат. Бул жерде например, сен эми билесиң да, бул иш менен алек болуп атсың 2018-жылдан баштап. Анан Каракөл күнүнө канча жумуртка жейт? Каракөлдүн жалпы мен 25 000 калк деп эсептегенде күнүнө 6 000 жумуртка жейт да. 25 000 калк бул 6 000 жумуртка жейт. Ошонун ичинде пекарня, магазин, ресторан, кафелер кошкондо. Анан азыр мен ошо Каракөлдүн рыногуна 3 000 жумуртка күнүнө алып чыгам да. Сенде колуңда иштеген адамдар барбы? Же өзүң эле жетишесиң? Жок. Жумушчу, жардамчылар бар. 2 семья бар, 2 ишенген жакшы семья бар. Жакшы. Анан мен дагы баса айткым келет. Бул жерде мынакей Тилек азыр өзүнүн иши боюнча жакшы маалымат берип кетти. Анан бул жерде биздин дагы баса айта турган нерсебиз бар. Бул видеонун чыкканын себеби бул жерде Тилекти бизге жумуртка берип атат же асел берип атат деп макташ эмес, башка адамдар деле бергендер деле бар бул иштичи. Просто бул жерде Тилекти биз Каракөлдөгү эң жаш ишкерлердин бири болот. Мынакей Кудай буйруса канча жаштасың? 21 жашында мынакей, мындай эсептесек бир 18 жашында ушу ишти баштаганда бизнестичи. Бул Тилек как башка адамдарга үлгү болсун бул жердечи. Мынакей бул ишти атасы апасы жардам берип, мынакей алып кетип атат. Азыркы учурда 3000ге жакын тоогуң болуп атат. Ошондо күндө канча жумуртка чыгат дедиң? 2500, 3000 жумуртка чыгат экен да. Анан мен сиздерге кайрылат элем. Мынакей Тилек ушу жаш бала ушу иш жүргүзүп, анан бизге постоянно 1000ден, 1500ден жумуртка берет да. Постоянно олбоздо өзүнүн бир убак сааттарына берип турат. Анан булардын балчелеңер бар, балчелеңерден да бизге филактардан берип турат. Бул жерде айткан себеби башка балчелек кармаган боорке бир туугандар да көп Каракөлдөчү. Ошолорго үлгү болсун. Анан бизде мынакей постоянно жумуртка менен биз продукту таратарда жумуртка менен камсыз кылып турат. Анан азыркы учурда Тилекке анан бул видео башка адамдарга үлгү болсун деп чыгарып жатабыз жана Тилектин ишин да көрсөтүп жатабыз. Анан мен Каракөлдүн жарандарына кайрылат элем. Келиңиздер ушул Тилектин жумурткасын алыңыздар. Эмне үчүн? Анткени Тилектен сиздер канчалык жумуртка көп алсаңыздар, ошончолук буларда иш менен адамдар камсыз болот. Мисалы үчүн азыр айтып атат, 2 үй бүлө камсыз болот дейм жумуш менен да. Ошон үчүн сиздерден мынакей экологически чистый жемдер менен беребиз деп атат. Жумуртка күнүнө 2,5ден чыгат 3000ге чейин деп атат. Каракөл 6000 жумуртка жейт деп атат. Ошондо бизге мындай средний эсептегенде китайский жумуртка 3000 кирет экен Каракөлгө, например да. Анан Тилектин жумурткасы 3000 кирет экен. Ошондуктан биз Кытайдын жумурткасы эмес, көп болсо 60 тыйын арзан сенден, Кытайдын жумурткасы көп болсо 60 тыйын арзан экен. Ошон үчүн мен магазиндегилерге да кайрылат элем, продукту саткан магазиндерге кайрылат элем. Келиңиздер ушул Каракөлдүн жумурткасынан алыңыздар. Ушул Каракөлдүктөр, Каракөлдөгү мынакей муктаж үй бүлөлөр жумуш менен камсыз болсун. Жана таза жумуртка жесин деген ниетте болуп атат. Ошондуктан келиңиздер Тилектин жумурткасын алыңыздар. Жана Тилек дагы бизге ошончолук жардамын көбөйтсүн. Жана муктаж адамдарды жумуш менен камсыз кылсын. Ушул биздин айтарыбыз. Бул видеонун чыккан себеби ушул.